Кыргызстандын Коммунисттер партиясына суроо. Исхак Абсаматович, өзүңүз Өнүгүү Прогресс партиясынын тизмесинен депутат болдуңуз жогорку кеңешке. Бүгүн болсо өзүңүздүн партиянын өкүлү катары чыгып атасыз. Эки партиянын бүгүнкү акыбалы кандай? Атаандаштарбы же кандай? Эми бүгүн сиздердин алдыңыздарга атаандаш болуп чыгып атабыз. Бишкек шаардык кеңешке бир топ жергиликтүү кеңештерде атаандаш болуп атабыз. Бул жерде эч кандай карама каршылык жок. Өткөн жылдагы сиз эстеткен шайлоо мезгилинде биздин партиябыз объективдүү шартка байланыштуу шайлоого катыша албады. Бирок мыйзамга ылайык Өнүгүү Прогресс партиясынын тизмеге макулдук партия мага уруксат берип, ушул Кыргызстан Коммунисттер партиясынан чыкпай туруп, Өнүгүү Прогресс партиянын мүчөлүгүнө кирген эмесмин, депутат болуп шайланып турам. Өзүм баягы эгемендүүлүгүмдү башкача айтканда сактап турам. Кызматташууга биз ар бир партия, любой партия менен даярбыз. Эгерде алар кылган иш аракеттери элибизге жакшылык алып келсе, биз кызматташканга даярбыз. Бул жерде мен үчүн эч кандай маселе жок. Мүчө болбой туруп, партиянын тизмеси менен депутат болуш, бул алардын саясатын колдоо деген сөз да. Туура. Бүгүнкү Бул жерде мындай болуп атат. Мен эстетип коеюн. Негизги урандардын бири бул айылды техника менен камсыздоо деген уран бизге коммунисттерге аябай жакын болгон. Ушул себептен биз катышкан бардык партиянын арасынан Өнүгүү Прогресс партиясынын программасы, иш аракеттери бизге жакындуураак, жакыныраак деп биз өзүбүз партия саясий бюродо талкуулап туруп, ушул туура таптык. Ушул мезгилде 17 райондо ачылган МТСтер бул чоң кадам алдың деп эсептейбиз. Ошондуктан биз каршылыкты көргөн жокпуз бул жерде.